Аракет кылып ар күндө корого толду мал дүйнө, акча деп чуркап жүрөбүз, сабирок ачка жан дүйнө, билимге, илимге, ыйманга чуркап арыштап, жакшылык ишке жарышсак, келечекти күтөт жаркырап жан дүйнөнү байытсак дейт дин аалымы Асан агай. Урматтуу бир туугандар, орозоңуздар кабыл болсун. Ушул орозого жетишкен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун деп 7 каналда алымдар айсын теле долбоор эфирде. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен Кудай буйрса биз убакытты туура пайдалануу жөнүндө сөз кылабыз. Убакытты ким кандай пайдаланып атат, балким эскертүү момундарга пайда берет дейт. Биздин суроолорго жооп берүү үчүн дин аалымы Абы уулу Даутбек устазыбыз келген. Ассалам алейкум устаз, орозоңуз кабыл болсун. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Алла разы болсун. Биринчиден ыраазычылык билдиребиз убакыт таап келгениңиз үчүн. Жалпы кыргыз журту менен бир амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу мекендаштар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, мээрими, берекеси болсун. Кудай Таалам дайым баарыбызга эки дүйнө жакшылыгын ырааласын. Куттуу берекелүү болгон орозодогу ар бир ниетибизден баштап аткарып аткан амалдарыбызды Кудай Таалам иншалла ашырып соогун берсин. Пайгамбарыбыз куттуу хадисте айткандай, ас-сауму ли ва ана аджзи бихи хадисине ылайык бул орозо Кудай Тааланын алдында ушунчалык бир сообу керек болсо сооп дептерге жазып аткан периштелер да билбей турганчалык сооп болот деп айтат. Кудай Таалам баарыбызга мына ошондой соопторду насип кылсын. Алла разы болсун. Устаз, ана теманы бир ачып берсеңиз, бул убакыт деген эмне, орозодо башка учурда убакытты биз кандай пайдаланып атабыз? Убакыт бул адам баланын жашоосу. Убакыт бул Кудай Тааламдын пендесине тартуулаган жакшылыктардын эң башында турган бир жакшылыктарынан албетте. Кудай Таалам өзүнүн китеби болгон Кур'ан-ы Каримде убакыттын бир топ мындай тилкелерине касам ичкени белгилүү. Мисалы бир сүрөсүндө вал фажр тактап айтканда таңга касам деп атат. Башка бир сүрөдө вал лейл түнгө касам деп атат. Бардык мусулман бир туугандар жатка билген Аср сүрөсү бар. Ошол жерге барсаңыздар вал аср асырга касам деп атат. Койчу жашообуздагы ошол түнбү, күнбү, чак түшпү, эрте таңбы, кечки бир убакытпы, Кудай Таалам ушул убакыттардын баарына ушул Кур'ан-ы Каримде касам ичкендиги дейт. Бул убакыттын биз үчүн ушунчалык бир чоң баалуу Кудай Тааладан тартууланган бир тартуулоо экендигине бир далил деп айтышат. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз дагы саллаллаху алейхи вассалам ушул убакыт тууралуу көптөгөн хадистерин айтып, бир хадисинде пенделерге тартууланган жакшылыктардын ичинде бир эки жакшылык бар дейт. Мына ошол эки жакшылыкты көпчүлүк инсандар баркына жетпеген. Эки жакшылык бар да, ошонун бирөөсү бул ден соолук, ал эми экинчиси бош убакыт деген хадис бар да. Дагы көптөгөн хадистер бар. Ошол Кур'ан аяттарында жана хадистерге көңүл бура турган болсок, демек бул убакыттын ушунчалык адам баласынын жашоосундагы бир орду, керек болсо жана мен сөздүн башында айттым го, бул адам баласынын демек жашоосу. Кудай Таалам бизди бул дүйнөгө жаратты, демек бизге мына ошол убакыт деген өтө чоң бир жакшылыгын бизге уроолады. Алымдарда ушундай жакшы сөз бар. Кайсыл жерде улуулук, ыйыктык болсо, ал жерде ошончолук деңгээлде жоопкерчилик бар дейт. Тактап айтканда, жоопкерчиликтин негизинде улуулук, баалуулук, ыйыктык ортого келип чыгат дейт да. Демек убакытты биз ушул жактан дагы көңүл бурсак болот. Бизге тартууланган ушул улуулук, ыйыктык, назиктик болгон убакыт ар бирибиздин өзүбүздүн мойнубузга жүктөлгөн жоопкерчиликтин негизинде мына ошол жакшылыктар бизге Кудай кааласа тартууланат. Жакшы устаз, жана хадисте айтпадыңызбы? Ден соолук депчи, ошол азыркы жаштар же болбосо мындай көз карашыңызда эл кыдырып жүргөн аалым катарында ден соолукка биз кандай мамиле жасап атабыз? Биз бул дүйнөдө бир аманатчыбыз да. Тактап айтканда Кудай Таалам бизге эсепсиз бир жакшылыктарын тартуулоо менен ошол жакшылыктарга бизге бир аманат кылып тапшырды да. Мисалы ыйманыбыз аманат, исламыбыз аманат, мына ошол катарда ден соолугубуз аманат, мал мүлкүбүз аманат, жашаган жерибиз аманат, керек болсо дем алып аткан абабыз аманат. Мына ошол сыяктуу эле ден соолук да кудо ошондой аманат. Бирок чындыгында кээде улуу муун деле, кээде орто муун деле, кээде жаштар деле мына ушул багытта ден соолукка болгон аманаттарына кандайдыр бир деңгээлде
мен кыянаттык дебейинчи кандайдыр бир деңгээлде кош көңүл мамиле же болбосо туура эмес мамилелер жасалып атканы чындыгында мындай көз чаптырып көрсөңүз бир аз адамдын мындай ички дүйнөсүн олку солку калат да. Ошондуктан биз эң башында бул нерселерге туура мамиле кылууда бунун аманат экендигин акылыбызга кайрадан отургузушубуз керек болуп атат. Жана бүтүн бардык сезимдерибизге ушул нерсени жайгаштырышыбыз керек болуп атат да. Мына ошондо Кудайдын бизге тартуулаган ден соолук деген аманатын биз жана айтабыз го, шүгүрчүлүк кандай дегенде Кудайдын берген жакшылыгын, ар бир жакшылыгын өзүнө жараша колдонуубуз ошонун шүгүрчүлүгү болот деп айтылат да. Мына ошондо ушул ден соолук деген бизге тартууланган эч нерсе алмашкыз бир байлыктыбызды мына ошондо чыныгы шүгүрчүлүк менен мындай кабыл алган болобуз деп ойлойм да. Эми бул мындай жалпысынан бир ой жүгүртүү да, бирок бир аз тереңирээк кире турган болсок, ар бирибиз бүгүнкү күндө ден соолугубузга кандай эле ыйманыбызга, исламыбызга, ушул Кудайдын бизге тартуулган бүтүн бардык жакшылыктарга жооп бергендей эле ден соолугубузга да сөзсүз түрдө жооп беребиз. Кудай Таалам Кур'ан-ы Керимде бир топ аяттарда бир аятында ушундай маани айтат: өзүңөрдү өзүңөр мындай жок кылууга же болбосо өлтүрүүгө таштабагыла деген маанидеги аят бар. Эми бул аяттын тафсири өтө узун, бирок ушунун бир багытындагы ден соолук деп айтышат да. Анын үчүн демек сенин бүгүнкү күндө ичип аткан оокатыңдан баштап, жеп аткан оокатыңа баштап, ичип аткан суусуңдуңа чейин, мисалы, керек болсо кийип аткан кийимиңден баштап, дем алып аткан абаңа чейин бүгүнкү күндө ошол ден соолугуңа каршы бир нерсе жасабай элесиңби, эрежеси бар да. Эгер ушулар ден соолугуңа зыяны тийчү нерселер болгон болсо, анда Кудай бетин ар кылсын, биз ден соолук деген аманатка кыянаттык кылып аткан болуп калышыбыз мүмкүн. Эми кыянаттык деген нерсе бул өтө жаман нерсе. Бул дин исламды четке коюп эле жөн гана адамдын өзүнүн абийирине койгондо деле бул кыянаттык дегенде эч бир адамдын абийири эмне кылбайт, кабыл албаган нерсе да. Ал эми динибиз бул кыянаттыкты эки жүздүүлүк деп келет, эки жүздүүлүктүн белгиси деп. Ошондуктан учурдан пайдаланып жакшы айттыңыз. Мына орозо, жакшынакай берекелүү орозонун мындай сырткы көрүнүшүнө карасак, биз ден соолугубузга кандайдыр бир деңгээлде кам көрүү да болуп атат бул жердечи. Албетте биз негизги максат катары муну койбойбуз. Бирок деген Кудай Таалам ушул орозодогу бизге тартуулаган жакшылыктарынын дагы бир жаатына карасаңыз, бул ден соолугубуз болуп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам орозо туткула ден соолукта болгон маселеси бул түздөн түз багыт берилип атпайбы? Бирок дагы бир жолу айтабыз, биз ниетибизди бул жака буруп кетпешибиз керек. Орозодо Кудайдын буйругу үчүн орозо тутабыз, бирок ошол Кудайдын буйругун аткарган болсо, мен бул жерде бирдемкени айтайын дедим да дагы. Эгер Кудай Таалам бизге бир нерселерди буйруган болсо, парыз деп коебуз, важип деп коебуз, өкүмдөр бар да. Бул ар бир адамдын жеке жашоосунан баштап, коомдогу бүтүн жашоосуна чейин, бул дүйнө жашоосунан баштап, акырет жашоосуна чейин бүтүн бардыгы ошол адамдын пайдасы үчүн да. Ушул нерсени аябай бекем алышыбыз керек болуп атат. Кудай мага бирдемкени буйруду аткар деп. Демек бул менин дүйнө акырет пайдам үчүн. Кудай Тааламдын тыйыл деген нерсеси дагы, жана албетте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде келет, бир топ буйруктар, бир топ тыюулар. Бул дагы эсеп кылыш керек сөзсүз түрдө. Бул дагы сөзсүз түрдө биздин аткарган болсок ошол буйруктарын, бул биздин пайдабыз да. Ал эми аткарбай койгон болсокчу, зыяны бизге учурат. Ошондуктан орозонун дагы бир мындай бир сырларынан бирөөсү да ушул жерде деп ойлойм да. Орозо тутуу менен бир жылда бир айда, жана аалымдар аябай сонун мындай мисалдар менен түшүндүрөт го. Адамды бир фабрика катарында, бир завод катарында, андан кийин мотор катарында кыймылаткыч ошол нерсе дейт, бир жылда бир жолу тазаланып турса, бир жылда бир жолу ошолор бир аз эс алган болсо деп сонун түшүндүрүшөт го китептердечи. Ушул жааттан дагы Кудай кааласа бул жактан ден соолуктан кирдик, аманаттан чыгып атабыз да, себеби экөө бир байланышта маселе болуп атпайбы? Кудай Таалам баарыбызга ден соолук берсин дейбиз. Кудай Таалам баарыбызга ушул ден соолук деген аманатты акылыбыз менен туюп, жүрөгүбүз менен сезип, ушул аманатка дайым бекем болушту Кудай Таалам иншалла насип кылсын. Жакшы устаз, Алла ыраазы болсун. Анан биздин айрым адамдар, жаштарыбыз айрымдары ушул баягы бош убакытты мындай текке кетиргендер көп да. Мындай бош убакыт болуп көп, же болбосо койгондой окшош күндөр. Ушуга да бир токтолуп берсеңиз. Ооба, биздин темабыз убакыт болуп атпайбы? Убакытты туура пайдалануу, же болбосо убакытты максатка ылайыктуу пайдалануу деген бир макалаларда устаздар ушул маселеге көп токтолот экен да. Ар бир адам өзүнүн жашоосунда сөзсүз түрдө жеке жашоосунан баштап үй бүлө жашоосуна чейин, же болбосо иштеп аткан бир жумушунда жашоосунан баштап жалпы коомчулук жашоосуна чейин ошол убакыттын өзүнүн конкреттүү түрдө биздин тил менен айтканда эмне деп коебуз?
тиги расписаниясы өзүнүн мындай Күндөлүгү. жашоо образы болуш керек экен да. Ооба. Сөзсүз түрдөчү. Ооба, жашоо образын түзгөн учурда өзүмүнкү эле болуш керек деп башкаларга көңүл бурбагой да туура эмес. Ошол ар бир адам жеке жашоо образын түзүп аткан учурда башкаларга дагы бир мындай терс келбей тургандай бир жашоо образы түзүш керек албеттечи. Ушунун эң башында устаздарыбыз айтат, намаз дейт. Бир күндө 5 убак намаз. Сенин күнүмдүк жашооңдун мындай белгиленген чектер болуш керек деп айтат экен да. Тактап айтканда, багымдатка чейин эмне кылам? Багымдаттан кийин эмне кылам? Пешинге чейин эмне кылам? Пешинден кийин эмне кылам? Программа. Күнүмдүк жашооңуз 5 убак намазга карата ырасталган болсо дейт, сөзсүз берекелүү өтөт деп айтышат экен да. Эми буну айткан алымдар, устаздар, демек ошону жашоосунда көргөн устаздар да. Ооба. Ошону менен биргеликте сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол жашоо турмушунан пайгамбар бизге үлгү ар дайым. Ошого жараша коет экен да. Сүйүктүү пайгамбардын бир күндөн бир китеп бар. Чакан китеп. Ошону бири 2 жолу барактадым эле. Азыркы заманыбызда жанагы аябай көп мындай коуч деп коебуз го, убакытты туура пайдалануу боюнча семинарлар болуп атат, ар кандай бир диспуттар, талкуулоолор болот, анан кийин тайм менеджмент деп өзүнчө бир эмне болуп атышпайбы? Жакшы, өтө жакшы. Баарына мындай алкыштайбыз. Себеби баарынын ниети жакшы да. Ким болбосун убактын туура пайдалансын депчи, ошого жараша ийгиликтерге жетишсин деп. Бирок биз бир мусулман катары, урматтуу мусулман бир туугандарыбыз, жашообузда биз пайгамбарды үлгү тутуп атабызбы? Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосу ошол убакытты туура пайдаланууда биз үчүн азыркы тил менен айтканда тайм менеджмент болуш керек экен да. Анын үчүн деген жанагы биздин намазыбыз, биздин убактыбыздын ушундай бир белгилери болуш керек экен. Ошол учурда сиздин жашооңузда эң биринчи ошол жашоо максатыңызга жараша жашайт экенсиз да. Эмне үчүн? Себеби Аллах табарaka таала айтып атпайбы бизге? "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен инсандарды, жиндердин баарын кошуп, өзүмө кулчулук кылуу үчүн жараттым дейт. Андай боло турган болсо, буну Ибн Аббас, Аллах разы болсун, бүтүн сахабаларынан илля лиярифун деп тафсирлеп атат. Тактап айтканда, өзүн таанытуу үчүн дейт. Демек биздин жаратылыш максатыбыз жаратуубузду таануу. Андай боло турган болсо, биз жаратылышыбыздагы талап болгон жаратуучубузду таанууда, демек 5 убак намаз биздин жашоо образыбыз болуш керек экен. Мына ошол учурда негизги жаратылыш максатыбызга жараша жашайт экенбиз. Түшүндүрө алдымбы? Демек, ошол учурда биринчиден негизги максатыңа ылайык жашайсың, экинчиден күн сайын сенин мойнуңа жүктөлгөн 5 убак намазыңа ушунчалык бекем болосуң. Үчүнчүдөн намазга жараша коюлган убакыт сөзсүз түрдө эмне болот экен? Берекелүү болот экен. Мен өзүм баш болуп бүгүнкү күндө баарыбызды ушуга бир чакырып кетет элем, ушул берекелүү Рамазандын бир урматы менен, себеби менен. Себеби ушул намазга болгон адам баласынын мындай кош көңүлдүүлүгү же болбосо шашмалыгы башка жумушуна да сөзсүз ошондой терс таасирин тийгизет. Буну адамдар жашоосунда көрсө болот. Ал эми ким ушул намазына бекем болгон болсочу, агай, бардык башка жашоолорунда да эмне болот экен, буюрса, убакты да берекелүү болот экен, бардыгына жетишет экен. Мен жана китепте айтпадымбы, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күндөн китепте пайгамбардын жашоосун коюп берген да. Ошол учурда аябай сонун коюлган да, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түнкү намазы. Андан кийин бир аз эс алуусу багымдатка чейин. Андан багымдаттан кийин тиги сахабалар менен багымдат окуусу. Андан кийин күн чыкканга чейин сахабалар менен баарлашып отуруусу. Андан кийин жана 2 рекат чачка намаз деп коебуз го, ишрак намаз деп, аны окуп алып туруп, андан барып үй бүлөсүнөн кабар алуусу. Эртең мененки бир аз тиги чай ичүүсү биздин тил менен айткандачы. Андан кийин коомчулук менен жолугушуусу. Ар тараптан келген жанагы элдерди кабыл алуусу. Субханалла. Пешин менен асырдын ортосунда болсо сахабаларына сабак берүүсү. Куран аяттарын түшүндүрүп берүүсү, акыл насааттарын айтуусу, асыр намазынан шам намазына чейин Кудай тааланы зикир кылып отуруусу. Карасаңыз, субханалла. Шам намазынан куптам намазына чейин карап көрсөңүз, өзүнүн үй бүлөсүнүн күнүмдүк турмушунан кабар алуусу. Куптан намазынан кийинчи көп не кылбастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис келет да, куптан намазынан кийин көп убактыңарды өткөрбөлө. Эмне үчүн? Себеби эртелек эс алыш керек дагы, кийинки түнкү эмнеңизге болот? Берекесичи. Мындай куптан ануктага сөз айтып койсо, мында карап көрсөңүз, ушул бүгүнкү күндө отуруп турчу, мисалы, эч нерсеге жетишпегенде боло беребиз да. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үй бүлөсү бар болчу, бала бакырасы бар болчу. Бир эле ошол инсандарга эмес, жиндерге да пайгамбар болгон, мисалычы. Эми карасаңыз, сүйүктүү пайгамбар баарына жетишип атпайбы?
Демек бүгүнкү күндө эч эле тиге убакыт таппай атам, үй бүлөмө убакыт таппай атам же тиге буга убакыт таппай атамдардын бир кемчилдиги эле мен өзүмчө анализимде бул. Демек биз ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол убакытка болгон күнүмдүк жашоосун түшүнө албай атат окшойбуз да. Же түшүнсөк дагы өзүбүздүн жашообузга ошону кое албай атат окшойбуз деген бир маселе келет да. Буну албетте эми аракет кылган эле болгон болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөр тууралуу сөз кылганда алымдарыбыз айтат го, эч качан пайгамбар сүннөтүн аткара албай калам деген сүннөтү жок. Буга эмне кылыш керек? Аракет кылыш керек. Буга бел байлаш керек, күч жумшаш керек, албетте Кудай Тааладан тилениш керек, эрктүүлүк болуш керек, сабырлуулук болуш керек, кайраттуулук болуш керек. Албетте сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бардыгын сүннөтүн аткарышыбыз бул мүмкүн эмес. Бирок деген сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү менен жашаганга аракет кылуу бул ар бирибиздин мүмкүнчүлүгүбүз деп ойлойм да. Манастын урпагы, кыргыздын жараны, Алланын кулу, пайгамбарыбыз үммөтү, Аба уулу Даудбек дин алымы устазыбыз бир күндүк убактысын кандай пайдаланат? Аябай оор суроо бердиңиз. Күн сайын бир стандарт мындай жазып, ийилип койгон, мындай бир ушул биринчи күн мону кылам, дүйшөмбү, шейшемби муну кылам, шаршемби муну кылам деген бир конкреттүү бир нерседен болбосо дагы биздин жумушубуз ушундай да. Кээде жумуш деп деле айтпайбыз. Жанагы алымдар, устаздар айтат го, биздики бир озипа дейт го. Тактап айтканда бул дин кызматкери бул кесип эмес. Бул Кудайдын бизге бир жүктөгөн бир жоопкерчилиги. Ошондуктан биз айтабыз да, ушул озипабызды аткарууда биздин ушул убактыбыз кээде мындай өзүбүз сызып койгон эрежелер менен кетүүбүз аябай кыйын да. Себеби бир эле учурда карасаңыз бирдемкени тез жасаш керек болот. Карасаңыз коомчулуктун кайсы бир тарабында тез аран ичинде жасала турган нерсе бар, катышыш керек болуп калат. Коомчулуктун жакшылыгына барып катышыш керек болуп калат. Өлүм акыйкат бир күн ага барып катышышыңыз керек болуп калат. Бирок жалпысынан ошол мен ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир күнү деген китепти окугандан кийин ушул жанагы күнүмдүк жашоом ушул 5 убакыт намазга мүмкүн болушунча аракет кылып атам да. Бирок албетте конкреттүү түшө албай атам, бирок бир аракеттер болуп атат. Мисалы кандай эле жана айтып өткөндөй эле багымдатка чейин эмне кылам, багымдаттан эмне кылам маселеси, пешин, асыр, шам, купта маселелеринде. Андан кийин экинчи чоң маселеси дагы албетте бул озипа деп үй бүлөнүн дагы акысын бериш керек. Бул баарыбыздын милдетибиз. Биз өзүбүз баш болуп ал-улама варасатул анбия деп ошол аалымдар пайгамбарлардын мураскерлери деп анан кийин көп айтабыз эми өзүбүзчө. Биз мураскер болбосок дагы бизди коомчулук ой силер ушундай эми аалымсыңар, мураскерсиңер дейт. Биз кээде ойлонуп өзүмчө биз ошого татыктуу болуп атабызбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үй бүлөсүндө ушунчалык бир акысын берет эле. Мен бүгүнкү күндө үй бүлөм акысын берип атамбы? Маселесинде олтуруп туруп мисалы кээде отуруп эч болбоду дегенде аптанын бир күнүн эч толук болбосо дагы аптанын бир күнүн бир бөлүгүн ушул үй бүлөнүн акысы, балдарымдын акысы, албетте анын жанында тууган урук сөзсүз түрдө жоро жолдош дегендей мүмкүн болушунча ошолорду мындай акылына кирип кетпегенге аракет кылганга аракет жасап атабыз. Эми Кудай Таалам иншалла аракетибизге жараша иншалла соопторун ыйгарсын дейбиз. Эң негизгиси ниет чоң роль ойнойт эмеспи? Ошондой бир жашоолорду өткөрүп атабыз. Бирок дагы бир жолу айтам, ошол сүйүктүү пайгамбардын бизге баарыбызга эскертип кеткен бош убакыт жана ден соолук жакшылыгын мындай бир көз жазымда өткөрүп жибербегендердин катарында же болбосо тескерисинче айта турган болсок, ошол бош убакыт менен ден соолукту максималдуу түрдө пайдалануу бир аракетин жасаганга аракет жасап атабыз. Ошол хадисте ганимет деген сөз келет да. Анан бизде кыргыздар ганимет деген сөздү колдонуп алганбыз да. Буну ганимет билишибиз керек, ганимет билишибиз керек. Кээде отуруп анан коомчулукка ошол сөздүн дагы маанисин түшүндүрүшүбүз керек экен деп ойлоп калам да. Ганимет деген эмне өзү депчи. Анан китептерден бир аз карасак, демек ганимет деген нерсе дейт Кудай Тааланын бизге тартуулаган жакшылыктарын максималдуу түрдө кайырлы Кудайдын ыраазычылык жолунда колдонуу экен да. Ганимет деп эле, мынау ден соолугум ганимет деп эле анан кийин эле чаржайт эме кылып же болбосо могу бош убакыт ганимет экен деп, жок, андай эмес экен да. Демек ганимет деген сөздүн түпкүлүгүндө чоң маани жатат экен да. Кудайым уят кылбасын, Кудай Таалам шерменде кылбасын. Дайым ушул
жакшылыгынын да иншалла себепчи кылсын деп жүрөбүз, жашообуз деп көрүп. Алла разы болсун устаз. Мындай сизди көптөн бери эскиден бери тааныйбыз. Анан ошол жашооңузду элге, жерге, маданиятка, ошол тарыхка арнап эле тердеп кургап сабак берип ар жерде жүрөсүз да. Анан Алла кабыл кылсын. Ушул Орозо айында биздин устаз дин алымы ошол кайсыл китептерди окуганга сунуш кылат эл журтуна? Негизи эле Орозо айында аалымдарыбыз дагы көбүрөөк Куранга багыт жасоону көп айтып кетет. Себеби Куран түшүрүлгөн ай. Орозо айынын дагы бир аталышы да Куран айы деп аталат го. Ошондуктан Куран окуганды билген бир туугандарыбызга, мекендештерге көбүрөөк Куран окуусун айтат элем. Ошол арабча көбүрөөк Куран окуусун айтар элем. Экинчиси жөн эле окуп койбостон, бүгүнкү күндө Аллага шүгүрлөр болсун, өзүбүздүн тилде Курандын маанисин котормолору чыккан. Кааласа башка тилде окусун. Экинчиси ошого бир аз багыт берүүсүн суранар элем, өзүм баш болуп. Бир күндө канча Куран окуган болсоңуз, жок деген ошонун бир маанисин окуп, бул эмне болгон экен өзү, кандай, мисалы башынан баштадыңыз да Фатиха сүрөсүн, Бакара сүрөсүн, ошолорго бир аз түшүнгөнгө аракет кылып. Үчүнчү бир маселеси ошол Курандагы мисалы өрнөктөр, булар пайгамбарлардын кысасыл анбия деп коебуз го, окуялар болсун, же болбосо мурдагы өткөн коомдордун бир окуялары болсун, мисалы ошолордо дагы көбүрөөк көңүл буруу менен ошолордон өзүбүзгө бир сабак чыгарганга аракет кылууга бир бел байласа деп айтар элем. Эгерде Куранды окуганды, Куран китебинен окуганды билбегендер үчүн, могу жакшынакай китептерди турат, могу жерде кыргыз тилинде мааниси котормолоручу. Мына ошолорду ачып алып көбүрөөк окуса деген бир сунуштарды айтат элем. Кээ бир китептер чыккан азыр атайын Курандын ичиндеги ошол пайгамбарлардын окуяларын өңчө бир китептерди жазып коюшкан азырчы аалымдарыбыз, Алла разы болсун. Ошолорго тактап айтканда Куранга байланыштуу кандай бир китептер болгон болсо, мен коомчулукту мына Рамазан айында ошого мындай бир бет алуусун сунуштап кетет элем. Абу Ханифа рахмат алейхинин бир эмесин айтып калышат. Чоң аалым болгон, шунчалык чоң аалым болгон, фикта болсун, акыйдада болсун, Рамазан келген учурда, Орозого кирген учурда столдун үстүндө бүтүн бар китептерди четке чыгарат экен эле дагы, Куранды коет экен эле да. Куран айы келди депчи. Куран айы келди деп туруп, мына мен Куран айындамын деп, биздин мазхаб жетекчибиз Абу Ханифа рахмат алейхин ошонун бир окуясын айтып калышат. Ошондуктан Орозо айында дагы көбүрөөк ушул багытка бир аракет жасаган болсак, иншалла берекеси болот иншалла. Устаз, анан сиз ушул баягы 5-10 жылдап ушул четте иште баягы билим деп сырттан илим алып келдиңиз. Анан азыркы ушул жаштарыбыз дагы улумун этегин кармап кетип атат да. Анан ошо билимге коротулган убакыттар бул дүйнөдө, о дүйнөдө кандай сооптору бар? Албетте билимге жумшалган убакыттын бардыгы Кудай Тааланын алдында ушунчалык берекелүү убакыт болот. Демирчи болсо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам илим билим тууралуу бир хадисинде 4 түрдүү багытты айтат. Биринчиси үйрөтүүчү болгула. Же үйрөнүүчү болгула. Экинчиси, үчүнчүсү же үйрөтүп үйрөнгөндөргө колдоочу болгула. Мындай айтсак, жардамчы. Төртүнчүсү же үйрөтүп үйрөнүүчүлөрдү ар дайым ошолор тарапкер болгула. Мындай айтсак, материалдык азыркы тил менен айтканда демирчилик кыла албай атасың ба? Эч жок дегенде булар өтө жакшы иш кылып атат де. Жакшы сөзүң менен. Бешинчиси болбо деп койгон экен. Карасаңыз, бешинчиси болбо деп койгон экен. Демек, бүгүнкү күндө ар бирибиз мен кайсынысындамын деп суроо беришибиз керек. Биринчи, ушу төртөөнүн кайсынысындамын мен? Экинчи бир маселе бар. Ушул төртөөнүн бардыгы да болушубуз мүмкүн. Эмне үчүн? Кайсы бир жерде өзүңүздүн билгениңизди үйрөтүп атасыз. Анда сиз үйрөтүүчүсүз, мугалимсиз. Кайсы тармакта болбосун? Экинчиси, сиз үйрөнүүчү да болуп атасыз. Бүгүнкү күндө ар бирибиз өзүбүздүн багытыбызда, кесибибизде талыкпастан эмгектенип атпайбызбы? Кайсы багытта болбосун? Демек, сиз экинчи дагы тармакка кире аласыз. Үчүнчүсү, бүгүнкү күндө сиз өзүңүздүн балдарыңызды, кыздарыңызды эмне кылып атасыз? Окутуп атасыз. Тактап айтканда, илимге, билимге болгон үйрөтүүчүсүн, үйрөнүүчүсүн сиз материалды колдоп атасыз, балаңызды, кызыңызды. Эч болбоду деген да. Төртүнчүсү да боло аласыз бүгүнкү күндө. Эмне үчүн? Себеби бүгүнкү күндө илимдүү эч качан жолдо калбайт деген нерсени баарыбыз эмне кылдык? Көкүрөгүбүзгө түйдүк.
кайсы бир учурларда кандайдыр бир себептеп эми шылтоолор менен эмне болду, эми илим алсаң эле эмнеге жетишесиң дегендер болду. Бирок да мен себеп менен шылтоо экөөнү бөлөк карайм да. Шылтоо жок нерсе да. Демек ошол учурда бирөөлөр ушундай бир шылтоону айтты. Бирок деген кайра эле эмне болду? Нукка түштүк. Демек илимдүү, билимдүү эч качан эмне албайт? Талаада калбайт. Илимдүү, билимдүү эч качан кор болбойт экендиги кайрадан алмыстактан бери келе жаткан Кудай Тааланын бизге коюп берген эрежеси мындан буюрса мындан да уланат. Демек ушул 4 багытта биз бүгүнкү күндө аракет жасашыбыз керек болуп атат. Анан эми сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын илим жолуна түшкөндөн, бейиш жолуна түшкөн хадистерин айтсак эми, илим жолуна түшкөн кайрадан үйүнө келгенге чейин периштелер канат алтында кармайт деген хадистерин уксак эми, окусак бул ушунчалык ушунчалык бийик турат. Мен бул жерден экинчи нерсени айтайын деп атам агай. Чет өлкөлөрдө деп калбадыңызбы? Илим алууда дагы, илим алмага кээ бирлер кошулбашы мүмкүн бул маселеге, бул менин жеке пикирим болуп атат. Илим алууда дагы аябай көп убакыт өткөрүп, биз акыркы учурларда ошону айтып атабыз да, болду эми кызмат кылалы элге, жерге, динге кызмат кылалы деп да айтып калабыз да кээдечи. Себеби илимдин түбү жок да. Илимдин түбү жок да. Бирок ошол эле учурда ошол эр азамат уул кыздарыбыз бүгүнкү күндө илимин да улантып атат, ошол эле учурда кызматын дагы бирге алып кетип аткандар да бар да. Анан тамашалап айта беребиз кээ бирлеринче. Сен илим алып атып пенсияга чыгып калдың, эми качан иштейсиң деп тамашалап калабыз да. Тактап айтканда, илим алуу ушунчалык улуу, ушунчалык Кудай Тааланын алдында баркталган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде даңкталган болсо дагы, ошол илим жолунда жүргөн бир эр азамат ошол эле учурда эмне кылыш керек? Илимдин да зекети деп коет калымдарыбыз. Ошону да эстен чыгарбаш керек бүгүнкү күндө. Экинчи бир маселеси, ошол илим алууда, мисалы, мурда бир китептен окуп калдым эле. Кайсы бир учурларда бир илимдин азыркы тил менен айтканда жанагы кандидаттыгын жактоо, андан кийин докторлугун жактоо бир 10 жылга созулган болсо, же 15 жылга чейинчи, бүгүнкү күндө заман ушунчалык тез кетип атат, анчалык 15 жылга создукпагыла дейт. Бүгүнкү күндө мээнет кылгыла, эмгек кылгыла. Мурда 15 жылга илимдин доктору болсо, азыр 10 жылда илимдин доктору болгонго аракет кылгыла деген бир багытты да коюп атат да. Бул деген сөз, демек, илимдин артынан түшкөн эр азаматтар дагы эмне кылыш керек болуп атат бүгүнкү? Тезирээк аракеттер жасап, көбүрөөк илимин алып туруп, андан кийин ошону эмне кылыш керек? Элге, журтка, коомго берип калыш керек деген маселесин эсибизден чыгарбашыбыз керек деп ойлойм да. Устаз, алла разы болсун. Бир эми бата менен жыйынтыктап бериңиз. Бата албетте орозодогу ар бир өткөрүп аткан көз илмемизде бата тилектер кабыл болот иншалла. Эң башында амин, бисмиллахи, алхамдулиллахи ва саллату ала расулилlah. Ошол орозо айларында бүтүн дүйнө жүзүндөгү колдорун көтөрүп бата кылып аткан мусулман бир туугандарыбыз. Анын катарында ушул биздин өлкөбүздөгү, мамлекетибиздеги жашап жаткан бир тууган мусулмандарыбыздын колун көтөрүп бата кылып аткан бата тилектерин, анын катарында ар бирибиздин үй бүлөбүздүн, ата-энелерибиздин, бир туугандарыбыздын колун көтөрүп ушул күндөрдө кылып аткан бата тилектерин жана ошолордун катарында ушул куттуу жакшынакай студияда жакшы ниет тилек менен ушул биздин дагы амин деп кол жайып турган бата тилектерибизди Кудай Таалам иншалла кабыл кылсын дейлим. Кудай Таалам колун жайып өзүнө жалбаргандардын дуасын эч качан куру кайтарбасын. Кудай Таалам мээримдүү, ырайымдуу. Кудай Таалам пендем деген кулун эч качан кур калтырбайт. Кудай Таалам баарыбыздын тилек максаттарыбызына да жакшы нерселерди уроолосун. Кудай Таалам ушул бизге жүктөгөн аманатын кайра өзүнө алганга чейин ушул аманатта бизди бекем кылсын. Кудай Таалам бизге эки дүйнө жакшысын уроолосун. Кудай Таалам бизди бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы өзүнүн ыраазы болгон, өзүнүн пенделеринен ыраазымын деген амалдарына ээ болушту насип кылсын. Кудай Таалам бизди жакшыларга себепчи кылсын, жамандыктарга себепчи кылбасын. Кудай Таалам ушул орозо айындагы ар бир ниетибизден баштап аткарып аткан амалдарыбызга ыхластуулук берип, өзүнүн даргөйүндө кабыл болгон амалдардын катарында ушул бүгүнкү жакшынакай куттуу студиябызда дагы коорап бирдемкелерди айтканга аракет кылдык. Мына ушуларды да Кудай Таалам кабыл кылып, ушул сүйлөнгөн сөздөрүбүз дагы пайдалуу, элибизге, журтубузга бир пайдасы тиет деген ниет тилекти кабыл кылсын дейбиз. Аллаху Раббана атина фид дуnya хасана
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah razı olsun, оразаңыздар кабыл болсын. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мынакей биздин суроолорубузга дин аалымы Аба уулу Давытбек устазыбыз жооп берди. Кудай таала эмне тилек кылсаңыздар баардыгын кабыл кылсын. Беш башты бекем кармоо милдетибиз, пайгамбар Мухаммадтын үммөтүбүз, урматтуу улуу кичи замандаштар, жүрөктө ыйман менен гүлдөтүңүз.